The London, BBC, саламатсыздарбы? Элер алып спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. АКШ президенттик дебатта адепсиз жүрүм-турум жөнүндө имиштен улам ачуу кайым айтышы болду. Бирок эч ким бири-бирин майыштыра муштаган жок. Йеменде саудиялыктардын аба чабуулунан 140 адам набыт болду. Америка коалицияны колдоо саясаттын кайра карап чыгууда. Good morning, welcome to Rep Hotel. Сингапурдагы Raffles мейманканасы чоң ремонт башталарда атактуу имараттын ичиндеги жумушчулар менен баарлаштык. Америкада эң опсуз президенттик дебат болуп өттү. Республикачыл Дональд Трамп добушун кимге берерин чече албай жаткан шайлоочулар менен жолугуп, буга чейин аялдар жөнүндө кумарлык менен айтканын өз ара эле купуя сөз болчу деп жымсалдатты. Клинтон айым Трамптын аялдарга карата мамилеси ал президент болууга татыктуу эмес экенин көрсөтүп турат деди. Бирок Трамп эгерде жеңип чыкса, Хиллари Клинтонду каматам деп жооп кайтарды. Хиллари Клинтондун президенттик үгүтүндө дагы бир маанилүү түн болду. Бирок анын атаандашы Дональд Трампка андан да маанилүү. Себеби ал кайрадан аялдарга кылган мамилеси тууралуу кескин сынга кабылды. Кириш сөздөн мурун эле айтыштын маанайы түзүлгөн. Алар жада калса бири-бирине кол беришкен жок. Күтүлгөндөй эле Трамп 2005 жылы тартылган видеосунда орой түрдө аялдарды шылдыңдаган үчүн кескин сынга алынды. Бул жөн гана тамаша сөз болгон. Мен мындай сөзүм үчүн сыймыктанган жокмун. Мен үй бүлөмдүн жана АКШ элинин алдында кечирим сурадым. Хиллари Клинтон болсо Трампты президент болууга ылайыксыз деп билдирди. Трамп бул видео анын ким экендигин далилдебейт деп айтып жатат. Менин айтарым, видеону көргөндөр баары анын кандай адам экенин түшүнүп турат. Бул менин оюмча дагы бир уяттуу учур болду. Мен үчүн кечеги дебаттын соңку 20 мүнөтү өтө кайгылуу болду. 24 минута өткөнчө бир дагы олуттуу саясий маселе көтөрүлгөн жок. Миссури штатындагы Сент-Луис шаарында орун алган 90 мүнөткө созулган дебатта эки талапкердин салык, саламаттыкты сактоо жана Орусия менен Сирия маселелери тууралуу пикирлери дал келген жок. Бул маселелердин бири да эсте калбайт, бирок эч кандай адаттан тыш көрүнүш болгон жок. Бул дебаттар кескин сындар менен коштолсо да Дональд Трамп соңкусунан жакшыраак көрсөткүч менен чыкты. Мындан улам аны колдоодон баш тарткан республикачыл саясатчылар өтө татаал чечимдин алдында калышты көрүнөт. Вашингтон, Йеменде Хутси козголоңчулары менен кармашкан саудиялыктардын коалициясына колдоо көрсөтүүсүн кайра карап жатканын маалымдады. Өткөн 6-күнү саудиялыктардын аба соккусунда көз өтүп кеткен кишини көмгөнү бараткан 140тан ашуун киши набыт болгон. Сауд Арабиясы тиешеси бар экенин мойнуна албай, бул чабуулду иликтейбиз деп убада кылды. Эл жык-жыйма толгон жаназа учурунда ал жерди коюу кара түтүн каптады. Аман калгандардын качып баратканын байкагыча экинчи сокку болду. Бул видео көрсөткөндөй бир адамдын сөөгүн жерге узатып жатып, көптөгөндөрү ажал тапты. Хусит козголоңчуларынын жетекчилеринин бирин акыркы сапарга узатуу зыйнатына чогулушкан маалда бомба чабуулу жасалган. Жабыр тарткандарга шашылыш жардам көрсөтүлүүдө. Биз биринчи чабуул орун алгандан кийин келдик. Биз аман калгандарга жардам көрсөтүп, аларды сыртка ташып жатканда экинчи жолу бомба чабуулу болду. Үрөй учурган абал жаратты. Куткаруучулар бул чабуулда төгүлгөн кан суудай агып жаткан көрүнүштөргө күбө болушканын айтышты. Йемендеги куткаруучулардын арасында бул абалды көрүп өздөрүн жоготуп койгондор да болду. Хусит козголоңчулары Ирандын колдоосу менен мындан 2 жыл мурун сентябрь айында өлкөнүн баш калаасы Сананы көзөмөлгө алгандан кийин Йемендеги куралдуу чатак күчөп кетти. Өткөн жылы март айында араб өлкөлөрүнүн коалициясы хуситтердин турумдарына чабуул коюп баштаган. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматында андан бери 4000ден ашуун жайкын тургун каза тапты. Коалициянын башында турган Сауд Арабиясы соңку чабуулду иликтөөгө убада берди. Бирок мурунку иликтөөлөрдө алар өздөрүн актап чыгышкан эле. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Германиянын полициясы 2 күн бою издеп камакка алган террорчу деп шектелген сириялык адам өзүн ислам мамлекети деп атаган топ менен байланышта болушу мүмкүн дейт. Бомба чабуулуна камынууда деп шектелген 22 жаштагы Жабер Ал-Бакр да Лейпциг шаарынын батыш тарабынан кармашкан. Ал Германияга качкын болуп келгенден тартып, коопсуздук кызматынын байкоосуна алынган. Экономикалык илим боюнча Нобель сыйлыгы контракт теориясына салым кошкондугу үчүн теги британиялык Оливер Харт жана финляндиялык Бенgt Холмстромго ыйгарылды. Эки өтөң учурда АКШда иштейт. Швециялык Королдук илимдер академиясы алардын эмгеги көптөгөн тармак боюнча багыттарды аныктоого интеллектуалдык негиз болуп берет деп баалады. Сингапурдагы атактуу Raffles мейманканасы. Ал жерде жакында ири ремонт башталары жарыяланды. Адеп 1880 жылы ачылгандан бери бул отель туристтерди өзүнө тартып келет. Анын негизги каармандары атактуу жана бай кишилерге эшик ачып жаап турган адамдар. BBC алардын бири менен баарлашты. Good morning, welcome to Rep Hotel. Бул мейманканага баспаксаң, Сингапурдун колониялык доорунда жүргөндөй сезилет. Менин негизги жумушум келген меймандарды тосуп алуу. Кире бериште биз аэропорттон келген жүктөрдү текшеребиз. Андан кийин мен меймандарды ичкери киргизип, суусундук сунуштайм. Бул атайын кийим 1954 жылкы. Колониалдык аскерий кийчү формалардын бири болчу. Мен бул жумушка жаңы келгенимде ушул кийимди кийесиң дешкенде абдан таң калгам. Босогодо бул кийимди кийип алып турсам, абдан сыймыктанам. Королева Елизавета ушул мейманканада турган. Мен аны көргөнүмө сүйүнгөм. Ушул күнү мейманкана жабылып, королева гана турушу керек болчу. Ал абдан жөнөкөй жана жагымдуу экен. Майкл Джексон да бул жерге 2 жолу келип кеткен. Ал келген түнү жамгыр жаап жатканына карабай, анын фанаттары Джексон терезеге келишин күтүп турушту. Raffles Hotel капиталды оңдоп түзөө боюнча маалыматты бул жумада жарыялайт. Анда иштеген кызматкерлер оңдоо учурунда эмне кылаары так белгисиз. Акыркы жолу аталган мейманкана оңдоо иштери үчүн 2 жылга жабылган. Эгер пенсияга чыгышым керек болсо, пенсияга кетем. Raffles'тан башка мейманканага иштебейм. Наражан Сингх Сингапурдун сүрөткө эң көп түшкөн адамы болуп жүрүшүн жактырат. Have a good trip. See you soon again at Raffles. Спорт. Бүгүн Европада дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндары уланат. Негизги командалар 2018 жылкы Россиядагы турнирге катышуу укугун алууга умтулушат. Айрым учурларга токтоло кетели. Голландиянын травмаланган капитаны Уэсли Шнайдер 1998 жылкы чемпион Франция менен оюнга чыкпайт. Андорраны 6-0 эсебинде уткан Португалия дагы жеңишти көздөп Фарер аралына жөнөп кетти. Теннис экинчи дүйнөлүк ракетка Анди Марей Кытайдын ачык чемпионатында утуп, үстүбүздөгү жылы 5-чи жеке титулун алды. Болгариялык каршылашы Григор Димитров менен ойногондо Марей олуттуу сынакка туш келди. Бирок ал Бейжиңде кынтыксыз ойногон аптасын негизги байгени жеңиши менен аяктады. Аялдар арасында финалда польшалык Агнешка Радванска биринчи британдык ракетка Жоанна Контаны түз сетте утуп алды. Эми спортту улайт, Түндүк Америкадагы аялын көтөрүп чуркаган адаттан тыш жарышты көрөлү. Жылына өтчү бул жарышка 44 үй бүлө катышты. Эркектер аялдарын жонуна мингизип алып, тоскоолчулуктан секирип, баткак суудан кечип жарышууда. Байгеге болгону 11 жашык пива жана $665 сайылган. Жеңүүчү ошону менен бирге автоматтык түрдө аялын көтөрүп чуркоо боюнча Финляндияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алат. Үйдө башка түшүк болбосо, сиз да катышып көрүңүз. Интернетибизге башпаңыз. Дарегиз BBC Кыргыз.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.